Саламатсыздарбы, эфирде маек программасы. Бүгүнкү чыгарылышта биз эстрада ырчысы, режиссер жана актриса Асем Токтобекова менен маектешебиз. Саламатсызбы? Асем, эң эле биринчи мен сизге мындай бардык эле берген суроону бергим келип атат. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар болуп атат? Рахмат. Чыгармачылыкта чыгармачыл адамдардыкындай эле чыгармачылык менен алектенип атабыз. Алдыда буюрса апрель айларында Кыргызстанда ошо биз бүтүргөн сүйүгүчү тасмабызды презентациялайбыз буюрса. Бирок апрелге чейин ошо январь-февраль айларында биз чет мамлекетке барып бир сыйра ошол тарапты кыдырып презентациялап ушундай бир ойлорубуз да бар. Буюрса ошол ишке ашкандан кийин бияктан презентациялайбыз. Андан соң жазгыга проект даярдап атабыз. Дагы даярданып кино тарталы деп турабыз. Буюрса Сары Челектен тарталы деп турабыз да. Мындан сырткары азыркы учурда клипим бүтүп атат. Сен жана мен аттуу клип. Жакын арада ошо дагы клипке өзүмдүн өмүрлүк жолдошумду сүйүүнү даңазалап башка каарманга алып атабыз да. Буюрса жаңылыктар көп эле. Андан сырткары мындай мен жаңылыктарым бир аз уучу жаратат болуш керек деп ойлойм. Мүмкүн өзүм бир аз заманбап жашоого үндөп аткан болушум керек. Ошол себептен бир аз мындай сөздөрдү жаратыш мүмкүн. Клиппи же кинобу? Клип дагы, кино дагы жаатында. Негизи мен жаман жакка үгүттөбөйм, бирок бизде баягы тоонун астында же гүлдүн жанында же болбосо оңоюраак оокатка кача турган клиптерден эмес да. Клип деген клиптей болуш керек да. Жакында кино тартканга даярданып атабыз деп атасыз. Ушу кино тууралуу кичине мындай анонс берип кетпейсизби? Эмне деген кино, кантип иштеп атасыздар, сценарийин бул реалдуу бир окуянын негизинде тартылып атабы дегендей. Чынды айтканда биз кино тартып атканда дайыма реалдуулукка жакын тартканга аракет кылабыз. Элди ишендиргенге аракет кылабыз. Профессионалдуу актерлор менен иштегенге аракет кылабыз. Ансыңарындай кино Сары Челекте тартылат деп атпаймынбы? Поездка в Сары Челек деген кино болот деп азыр ошого токтоп атабыз. Орусча, кыргызча аралаш кино жараталы деп атабыз. Азырынча ошондой. Сценарийдин автору Болотбек Тилек жазып атат. Жазып бүттү. Мен режиссер катары экөөбүздөн башка каарман да. Бирок бир нерсени айтып кетейин, эгер менин даярданууларым алдын ала бүтпөй калса, кокус сөзсүз мен ордума бир кыз издейбиз да. Сиз бир дебюттук фильмиңизди чыгаргансыз, Көк жал дегенчи, режиссер катары. Өзүңүздү камеранын кайсыл жагында мындай эркин сезесиз? Режиссер болгондобу же актриса болгондобу? Өзүмдү эч качан эркин сезе албайм. Азыр деле эркин сезе албайм. Себеби мындай элге билинбеген менен кадрдын артында, кулиссанын артында адамдар болот. Негизи чыгармачыл адамга элдин алдында жүрүү, алып жүрүү кыйындыкты туудурат. Сен дайыма идеалдуу болушуң керек, сен эч качан жаман болбошуң керек, эч ким менен урушпашың керек. Ошондо сен мындай сөзгө илинбейсиң да. Биз деген адамбыз да. Өзгөчө мен мындай жасан олма жүргөндөн алысыраакмын да, ошон үчүн бир аз кээде элдер мени ошо боз салкында жолукчан же болбосо ошо боз салкындагы эле көйнөкчөн көргүсү келет да. Кино тартуу негизи аябай түшүктүү. Канча убакыттын ичинде тартып бүттүңүздөр? Негизи азыр кино тартат десе эле мындай бир айга жетпеген эле убакытта эле тартып чыгарып коюшуп атат да кинолордучу. Бир айга жетип деле тарткан кино жакшы чыгат. Бирок биздин азыркы учурда 5-6 күндө эле кинону чыгарып атышат. Кинонун өзүнүн тартиби бар, өзүнүн кантайсың формуласы бар. Профессионалдуу адамдар иштеш керек. Ар бир адамдын, ар бир мисалы сүрөтчүнүн деле, оператордун 4-5 жардамчысы болуш керек дегендей. Профессионалдуу кино бир жылга жакын чукул тартылат. Сөзсүз даярдыктар болуш керек. Чет өлкөдө кино тартайын деген оюңуз барбы? Чет өлкөгө кете турган оюм бар.
негизи эле чет өлкөгө өзүбүздү үй бүлөбүз менен жолдошум деле мисалы чет өлкөдө жашап иштеп келди. Негизи эле чет өлкөдө жашагыбыз келет. Кино тартып атасыз, клиптер чыгарып атасыз, ырдап атасыз, ошол эле учурда киного тартыласыз, актрисасыз. Мунун баарына кандай жетишип атасыз? Кандай жетиштүү болот? Балдарыңыз бар, үй бүлөңүз бар деген бул эбегейсиз эмгек да? Негизи четтен ошондой көрүнөт окшойт да, мен жетишип аткандай, баарын эле жазып аткандай. Бирок бунун артында көп адам турат, бунун артында эмгек турат. Мен өзүмө ал нерсе сезилбейт да. Мага тескерисинче убакыт жетишпей аткандай, мен жетишпей аткандай болуп эле мындай убакыт зымырап эле учуп бараткандай сезилет да. Эчтеке мен мисалы дагы мен азыркы жашымда дагы көп өзүмдүн жан дүйнөмдө турган пландарымды, көздөп койгон ошо максаттарымдын бирин да жаза элекмин да азырчы. Бунун баары жөн эле кантип айтсам эми практика түрүндө өнүгүп, бир аз да болсо азыр өзүбүздү моундай бышырып аткан кез десем болот да. Андан кийин буюрса, бирок ушуну деле мисалы аябай сапаттуу, жакшы критикаларды угасың, анан профессионалдуу көз караштагы адамдар менен сүйлөшөсүң, худ совет менен сүйлөшөсүң, ошол эле улуу адамдагы режиссерлор менен акылдашасың, акылдашып ишин кыласың да. Мисалы мен өзүм үчүн айтып атам. Анан бул азыр жөн эле мындай бышып аткан кезим да. Мен өзүмдү толук кандуу айлы көрсөтө элекмин. Демек максаттар чоң. Максаттар чоң, буюрса алдыда ийгиликтери көп. Мен анын баарына ишенип турам. Асем бүткөн ишке сынчы көп дейт. Критиканы кандай кабыл аласыз? Эң сонун кабыл алам. Критика деген адамды бышырат. Эгер критиканы көтөрө албасак, анда чыгармачылыкта жүрүштүн кажети жок. Бирок мындай критиканы угуп калам да, сен ошого даяр болчусуң да, сен демек ошону чыдашың керек да деген критиканы мен туура эмес көрөм. Мисалы мен өзүм бул чыгармачылык жашоого даяр болуп келген эмесмин. Мен ошо чыгармачылыкта болом деп да кыялданып да келген эмесмин. Мен ошо кинодон атагым чыгат деп да ойлогон эмесмин. Мен кокусунан эле элге атым чыгып кетти. Демек мен бара-бара ушундай кантип айтсам элдин назарына көнүп эми эле бышып келаткан кезим да. Ошо эң башында чыгармачылыгыңызга ата энеңиз тоскоол болгон экен да. Азыр кандай көз карашта болуп калышты? Азыр колдоп жатышса керек. Эч качан бетимен макташпайт. Эч качан эң башкы менин сынчыларым ошо ата энем, жолдошум. Жолдошум бир аз креативдүү, ал дайыма эле жок деп турат да, сен мындай кыл, тиңдей кыл депчи. Кээде экөөбүздүн вкус табитибиз келишпей калат. Ошондо бир аз ал каалайт мен аябай жаркырап, жалтырап, мындай бир өзүнчө бир чет өлкөлүү жылдыздардай болуп жүрүшүмдү каалайт да. Бирок мен эми кыргыз эл болгондуктан кийин элге жакыныраак жүрөм, жөнөкөйрөөк жүрөм. Анан кабыл алганда өтө эле мындай мен өтө деле ачык кийинбейм, өтө деле мындай кантип айтсам жалтырабайм деле, бирок эмнегедир кийинсем ошондой сезиле берет да. Анан аракет кылып аздан көндүрүп келатабыз, жолдошубузду деле көндүрүп келатабыз. Эми артка жол жок. Алдыга умтулуш керек, иштеш керек. Тажрыйба менен тепкич аркылуу, тепкич менен гана өсүп өнүгө бериш керек. Жолдошум деп калдыңыз, үй бүлөңүз сиз үчүн? Үй бүлөм мен үчүн эң биринчи байлыгым. Үй бүлөмдү мен өзүмдүн көзүмдүн карегиндей сактай турган бул менин жашоом да. Мен колдоочумун. Мен үй бүлөм бар, мен адаммын да. Менин эң негизги колдоочуларым ошо үй бүлөм. Асем, сизге убактыңызды бөлүп келип, атайын маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сизге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бүгүн биз эстрада ырчысы, режиссер жана актриса Асем Токтобекова менен маектештик. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.